Өлкөнүн түштүгүндө жазгы талаа иштери кызуу жүрүп жатат. Айылдыктардын көбүнүн негизги кирешеси дал ушул талаа менен байланыштуу. Ошондуктан маалынан кечиктирбей айдап себүү иштерин жүргүзүү талапка ылайык. Быйыл жер аянттарынын басымдуусуна сарымсак эгилди. Күздө эгилген түшүм күндүн жылышы менен баш көтөрүп калды. Тавалкияны эктик. Сарымсак майда жегенге даяр болуп калат. Кирешеси анын түшүмүнүн молдугунан жана сатылышынан көз каранды. Чеснокту жыйнаган соң жерди кайра айдап жүгөрү айдайбыз. Бул дагы кошумча киреше. Дыйкандарды үрөөн, күйүүчү май менен убагында камсыздоо өкмөттүн негизги милдеттеринен. Парламентте жазгы айдап себүү иштери тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов маалымат берди. Быйылкы жылдагы айдоо аянты 1 миллион 219 000 гектар жер. Жазгы себүү иштери 747,4 мың гектарды түзөт. Айта кетчү нерсе, дыйкандар 2016 жылдан бери аз киреше берген өсүмдүктөрдүн түрлөрүнүн айдоону азайтышып, көп кирешелүү, рентабелдүү, жогору жана ошондой эле экспортко багытталган өсүмдүктөрдү айдоону көбөйтүшүүдө. Анын жыйынтыгы менен өлкөдө буудайдын айдоо аянттары кыскарып, жүгөрү, кызылча, пахта, тамеки, көп жылдык чөп жана жашылча жемиштерди айдоо аянттары көбөйүп жатат. Жылына 395 000 тонна жер семирткич керектелет. Минералдык жер семирткичтер жетиштүү. Алар дыйкандарга арзандатылган баа менен сатылууда. Мындан башка да жардамдар көрсөтүлүүдө. Өзбекстандан 100 000 тоннаны атайын дайындалган ошол жана ассоциация минералдык удобрение алып келип камсыздаган ассоциацияга бердик. Ошолор ташып келип жеткирет. Калганын билесиз, Казакстандан, Россиядан, башка мамлекеттерден келет. Солярканын баасы канчадан болот? Үрөндүн баасы канча болот? Ош алып келип аткан селитранын баасы канчадан берилет дыйкандаргачы? Бүгүнкү күндө Зиядин Исламович, дизелдик отундун баасы орточо наркы 44 сом. Региондоруна карап, жер семирткичтер боюнча карбамид 20 сомго чейин, аммиачный селитра 18 сом. Айыл чарбага жеңилдетилген насыялар берилүүдө. Быйыл насыяны берүү да эртеледи. Ошол эле маалда үстөк пайызы да өзгөрүп, 6%дан башталса, кайтаруу мөөнөтү 3 жылдан 5 жылга чейин узартылды. Мына 11 продукцияны биз прерогативдүү катары алдык экспортко чыгарууга. Ушулардын биз сапатын жогорулатып, экологиялык жактан таза, анан сапаттуу продукция кылсак, биз мисалы үчүн ошол 1 сомго сатылганды 4 сом, 5 сомго сатканга мүмкүнчүлүк алабыз да. Жыйынтыгында парламент өкмөттүн жазгы талаа иштерине даярдыгы тууралуу маалыматын кабыл алды. Бурулай Пусурманкулова, Тилек Эркин уулу, Коомдук 1 канал.